Салам достор. Үмүт ал үмүт деген каналга кош келипсиздер. Эгер подписка кыла элек болсоңор, подписка кылып, комментарий жазгандан тартынбаңыздар. Биз улантабыз Кудайга жүрөгүбүздү берүү теманы. Келге дароо жүрөгүбүздү Кудайга берели. Ушул жөнүндө ой жүгүртөлү. Качан? Ошол заматта. Бул өтүнүчтү Кудай күтүп турат дегенде эч кандай жазылган жок. Убакытты чоюп, буйруган убакытта келем. Адамдарга ошол убакыт келсе экен деп мен тилеп турам да. Алар оңдоону эртеңкиге калтырууга дайым даяр. Бирок бул кандай күн? Эртеңки деген. Календардан издеп таппай койдум. Кудайдын ырайымы менен эртең деген түбөлүк сыйынууну кайталабай дароо жүрөгүбүздү ага берели. Кантип? Кудай бизди эркин иш-аракет кылууга чакырат. Биз жүрөгүбүздү Кудайга берүүгө милдеттүүбүз. Бирок Кудай бул иш-аракетти эркин тандоо катары көрсөтүп турат. Эркиндигиң ишке ашырууга орун калтырат экен. Ал айтат: "Уулум, жүрөгүңдү мага бер" дейт. Сенде менден болгондун баары ырайымдын белеги. Эми өз ыктыярың менен жүрөгүңдү мага кайтар да дейт. Бүт жаштыгын шайтанга кызмат кылып, жараткандын алдына адам мөнөтүнөн мурда карыганда келгени кайгылуу, капалуу. Машаяк муну каалаган убакта кабыл алат. Ага кайрылган сайын Машаяк кабыл алат, кечирет. Бирок жаш кезиңизде мындай деп айтканыңыз канчалык жакшы? Мына, Кудай, мен жүрөгүмдү сага тапшырдым. Сенин даңкты сүйүүңдүн түпкүсү менен мен жашоомдун тагында сага баш ийем деп. Ошентип, бул жерде биздин бүгүнкү аят эмне дейт экен? Жүрөгүңдү дароо Кудайга бер жана аны өз эркиң менен кыл.